Адамзаттын уктаганда түш көрүүсү уйкудагы жашоо сыяктуу көрүнүш менен катар эле кээ бир учурларда аян берүү менен адамдарды таң калтырып жүрөт. Бирок көргөн түштүн баары эле дал келе бербейт. Ананда түш жоруган жакка ойт. Демекчи жаман түш болсо да жакшылыкка жоруу керек. Көргөн түшүңүздү өзүңүз эле акылга салып, жакшы жакка жоруу үчүн төмөндөгүлөргө көңүлүңүздөрдү буруңуздар. Эгерде түшүңүздө айды көрсөңүз, асмандагы ай таза, тунук болсо, тилеген ой максатыңыз ишке ашат. Эгерде айды кара булут каптап турса, ортодо бузуку адамдар көп болот. Түшүңүздө ат минип жүрсөңүз, дөөлөттүү болуп, сый урматтын ээси болосуз. Ал эми ат жайдак болсо, аз жашооңдо да көп кемчилик болот. Атыңызды кимдир бирөөлөр алып кетсе, анда жакын адамыңыздан алыстайсыз. Түшүңүздө ажоону көрсөңүз, күтүлбөгөн жерден акчалуу болосуз. Сүйлөшүп маек курсаңыз, жогорку кызматка которуласыз. Эгерде түшүңүздө айлык акыңыз 2 эсеге көбөйтүлсө, сактаныңыз. Беймарал жүрө берсеңиз өкүнүчкө каласыз. Эгерде көптөгөн акчанын ээси болсоңуз, сазга белиңизден батасыз. Ал эми түшүңүздө алган айлык акыңызга нааразы болуп жаткан болсоңуз, жашооңузда өз ордуңуз тапкан адамсыз. Акыбетиң кайтып, ишиңиз оңолот. Жоолук түшкө кирсе, анда жакынкы күндөрү сөзсүз бирөөнү сүйүп калышыңыз мүмкүн. Кайчы менен бир нерсени кессеңиз киреше кирет, курчутсаңыз майда уруш талаш болот деп айтып коет. Анан дагы кайчы түшкө кирсе, анда кырсык сени айланып өтөт деп жоорулат. Эгерде кийим жаңы сатып алсаңыз, бул ийгилик. Кара кийим кайгы, муң, зар, ак кийим жакшылык. Балдардын кийими үйдөгү чыр-чатак. Кийинип жатсаңыз, жашооңузда өзгөрүү болот. Ит тиштесе, урушасыз, өрсө, ушак, кас адам. Урматтуу Фактывый YouTube каналынын көрүүчүлөрү, эгерде сиз дагы түш көрүп, кантип жоруй тургандыгын билгиңиз келсе, анда бизге комментарий калтырыңыз. Сизге жооп алып берүүгө даярбыз.